Сиздин талапкерлигиңиз жөнүндө талкуулардын арасында ошо сизди мурда Бакиев менен иштешип калган премьер катары ошол убакта ачыгын айтканда, түзүн айтканда деп айтып атышат, оппозицияны сатып кеткен. Анан кантип ошол адам кайра оппозицияны жетектеп бир талапкер катары ушул баштап чыга алат деген пикирлер болуп атат. Мындай сөз 2 жылдан бери абдан таратылды. Бирок чындыгында кандай болгонун жакында Азимбек Бекназаров дагы кайталабады пресс-конференцияда. Атамбаев бизди сатпайлы, биз Атамбаевди сатканбыз деп. Чындыгында иш башкача болгон, аны билем деген адам билгиси келсе документтер чыккан жакын арада кезиштерге. Башкача болгон. Мен бийлик менен Бакиев менен кызматташууга оппозициянын чечими менен баргам. Барганда дагы мени менен кошо бир топ оппозициядагы досторум бармак, бирок ошол чечимди аягында аткара албай калды да өзү оппозициябыз. Бул премьер-министрлик кызмат Кыргызстанда чоң таасирлүү кызматтардын бири да. Ошол убакта сиз эмнеге жетиштим деп ойлойсуз? Мындай негизги жасаган иштериңизди айта аласызбы? Биринчиден ошол убакта Кыргызстанда абдан татаал кырдаал болчу. Кыргызстан граждандык согушка бараткан, түндүк түштүккө бөлүнүүгө бараткан, керек болсо парламентте дагы уже депутаттар эки тарапка бөлүнүп жаклашмай башталган да. Кыргызстанды согуштан, бөлүнүүдөн сактап калдык. 8 айда бюджетный профицит 10 миллиард сомдон ашып кеткен. Эгер сиз ошо профицитти түзсөңүз, жанагындай айтып атасыз, ички кан төгүүлөрдөн сактасаңыз, анан эмне себептен сизге дагы узагыраак иштөөгө мүмкүнчүлүк берген жок? Сизден өздөрү суранылыштыбы же сиз өзүңүз кеттиңизби? Жок, мени кетиришти да. Ачык айтканда, билесиңер, абдан мактап, коюлган максаттарды аткарды деп орден берип туруп анан кетиришкен. Анткени билесиңер, парламенттик шайлоонун алдында турганбыз. Мен ачык эле жаңы түзүлүп аткан Ак Жол партиясына ачык эле каршы чыккам. Бир топ ойлорумду айткам. Президентке деле айткам, президент партия башчысы болгону туура эмес. Президент журт башы болуш керек деп. Ошондуктан анын үстүндө бир топ айтып атпайм, ууруларды кичине ооздуктатпагам да. Аппетиттерин токтотуп туруп колго чаап дегендеген. Анан ошондуктан бир топ кишиге мен ушу кекирдегиндеги сөөктүү эле болдум да. Ушу премьер-министрлигиңизге байланыштуу дагы бир суроо, ошо кезде сизди ууландыргандыгы тууралуу маалыматтар тараган, анан ал иш кандай иликтенди, эмне жыйынтыктар болду? Анан азыр ден соолугуңуз кандай? Негизги талапкерлердин бири болуп атасыз. Эми ал расмий жыйынтыгы мындай болгон да, неумышленное отравление деп. Кокустуктан ууланды деген сөз болду да, ушундай таянак чыгарды БКМБ. Эми ал кыңырыш 40 жылда билинет, эртелгеч бир күнү билинет го бардыгы.